5 степень көрбөйт деген диагноз экен. Бирок үзүлбөгөн үмүт болуп, жан башында сөөгү жок деп, ошо ДСП деп диагноз коюлган. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Азыркы учурда Бишкек шаарынын келечек конушунда жашап жаткан Жаныбек байкенин баласы Даниэлге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Инибизге төрөлгөндө ошо ретинопатия диагнозу коюлган. Азыркы учурда көзү көрбөйт. Келиңиздер, инибиздин көзү көрүп кетишине баарыбыз биргеликте жардамыбызды кошолу. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Даниэлдин оорусу боюнча айта кетсем, Даниэл ушу 6,5 айлык төрөлүп калган. 6,5 айлык төрөлүп, ушу эки көзү жакшы жаралбай калган. Ошо врачтар ретинопатия, недоношенных пятия стадия деген диагноз коюшту. Биз ошо биринчи, экинчи стадиясында билгенибизде ошо Казакстанда 20 000 сомго эле укол менен көрүп кетмек экен. Жок дегенде 4-чү степенинде барсак 1-2 операция менен көрүп кетмек экен. Ошо 5 степень болгонго 5 степень көрбөйт деген диагноз экен. Бирок үзүлбөгөн үмүт болуп, Даниэлге 3 жолу Россияга барып 5 жолу операция жасалды көзүнө. Азыркы акыркы операциясында Даниэлге көзүнө 1-2% шанс болду. 1-2% ошо күндү сезип атат азыр Даниэл. Ошого биз дагы ушул боюнча калтырып койбойлу деп Даниэлге аракет кылып операциясына баралы дегенбиз. Бирок ар бир операциясы чоң суммадагы акча каражатына келип такалат экен. Ошого байланыштуу кыргыз элинден, мусулман элинден жардам сураганга мажбур болдук. Андан тышкары Даниэлге ошо жан башында сөөгү жок деп, ошо ДСП деп диагноз коюлган. Анан азыр Даниэлге массаж, только болгон массаж жардам берет экен. Анан башында суу бар дейт. Суу ага дар берип атабыз.